Облуста орундалган бир топ өнөр жай ишканалары абага көмүр кычкыл газын бөлүп чыгарышат. Айрыкча Аламүдүн жана Сокулук районундагы ишканалардын көпчүлүгү көмүр жагышат. Андыктан Чүй облусунда экологиялык абалдын туруктуулугу орчунду суроо бойдон калууда. Ушундай себептерден улам тийиштүү эко-рейдтер жүргүзүлүп, иш-чаранын алкагында быйыл эреже бузгандар 114 миллион 385 миң сом төлөп, өткөн жылга салыштырмалуу 240% өскөнү маалым болду. Көбүнчөсү экологияга бизде баягы түтүндөр аябай кыш мезгилинде аябай көп болчу. Быйыл мына бизди Бишкектин тегерегинде конуштардын баары Сокулук, Аламедин району жакын болгондугуна байланыштуу алар көбөлөрү көмүр менен жакчы. Азыр эми буюрса газификациялар пайдаланды болуп атат. Анан өзүңүздөргө белгилүү болгондой ыш да азыр Бишкекте аз болуп калды. Анан көбүнчөсү ошол жана сиз айткан швейный отходтору да көп, жана баняларды жакчы экен. Анан биздин инспекторлор бар, КИС деген контроль инспекционный служба, аларды жиберип жеринде алар акттарды түзүп, ошол түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, умундермелерин жүргүзүп, ошо швейный отходторду жактырбай, азыр баары элдер да буюрса түшүнүп калды, иштар азыраак болуп калды ошол. Тийиштүү экологиялык эрежелерди бузган 87 ишканага инспекция тарабынан эскертүү берилди. 3 өнөр жай объектисинен 28 миң сом айып төлөнүп, натыйжада алар жабылган. Булар Токмоктогу битум заводу, Орок жана Жал кирпич заводдору, ошондой эле Кара-Балтадагы экологиядагы коркунучта. Обул ГАИ менен ар бир районун ГАИлери менен эме түзүп койгонбуз тиги. План мероприятия. Азыр рейдтер жүрүп атат, мына азыр бүгүн шаар жүрүп атат. Биздик мисалы кечээ эле Кара-Балтаны кылышты. Ошо 7,5 миңден. Ысык Ата, Орловкада жана котельнийлер текшерет выброс боюнча. Эми алар өздөрүнүн жыйынтыгын чыгарат, ошо менин малдарым ошол жакта жүрөт. Бүгүнкү күндө кеминде хвостохранилище деген бар, билесиздер өзүңөр. Ошону центральный аппарат геология менен бүгүнкү күндө текшерип атат. 5 хвостохранилищебиз бар. Ошону текшерип атабыз. Бул жагынан быйыл чындыкты айтсак катуу иштеп атабыз да, чында могу. Адистердин айтымында көбүнесе Совет доорунда курулган ишканалар экологияга зыян тийгизүүдө. Ал кезде өндүрүштүк таштандыларды жөнгө салуу маселеси көтөрүлгөн эмес. Бирок азыр экологиялык экспертиза департаменти тарабынан көзөмөлгө алынып, ар бир ишкер өндүрүш куруу идеясына милдеттүү түрдө эко эрежелерди сактоого жана айлана чөйрөгө терс таасирин тийгизбөөчү жагдайларды эске алуу менен өндүрүштүк пландарын түзүүдө. Заводдор биринчи курулууда каякта жайгашкан, каякта кандай объект курулат, айлана чөйрөгү кандай таасир тийгизет, эгерде мындай ал жакта көмүр жагыла турган болсо, ошончо экологиялык таасирин тийгизе турган болсо, ошончо эсеп чыгарылып, ошонун баары эске алуу менен биз экспертизаны өткөзүп, мыйзамдарда көргөзүлгөн тартипте өткөзүп беребиз. Аталган бөлүм ошондой эле кайра жаралуучу энергия боюнча долбоорлорго арыздарды карайт. Жалпысынан өткөн жылы кичи ГЭСтерди куруу боюнча 10 арыз түшкөн. Ишкерлер кайра жаралуучу энергия булактарын Кемин жана Сокулук шаарларында курууну пландашкан. Анда экологияга жана биологиялык ар түрдүүлүккө коркунуч келтирбегендиктен арыз кабыл алынган. Чакан ГЭС курууда эң биринчи биз кандай айлана чөйрөгө таасирин тийгизүүнү карайбыз. Чакан ГЭС курулуп атканда бул эми эң аз экологияга таасир тийгизүүчү объект болуп саналат. Бирок ошого карабастан Чакан ГЭС курулуп атканда Чакан ГЭС курулуп атканда аяка жол салыш керек. Аяка кандайдыр бир мындай бактарактар кыйылыш керек. Суу жаныбарларына кандай таасирин тийгизүү, ошонун баарын эсепке алып, экспертизаны өткөзүп беребиз. Айбанаттардын сейрек кездешүүчү түрлөрүнүн бирин сактап калуу үчүн экология бөлүмү бир топ иштерди жүргүзүп жатат. Кыргызстанда 250 ак элбирс бар. Анын 52си Чүй облусунда. Чоң Кемин тоолору ак элбирстин мекени. Учурда бул жаатта эл аралык долбоорлордун бири иштеп жатат. Алардын максаты сейрек кездешүүчү жана уникалдуу экосистеманы сактап калуу. Белгилей кетсек, элбирсти мыйзамсыз кармоого айып пул 1,5 миллионго чейин көбөйдү. Адистердин айтымында азыр браконьерлер кызыл китепке кирген жаныбарларга аңчылык кылууну токтотту. Азыр ошо аякы жылдары ошо таксалар көтөрүлүп, жаңкы атаймыл эл аралык немеде колдоп, ак элбирс фонду деп кыргыз мамлекетинен экологиядан да көп иш чаралар түзүлүп,
буюрса мурунку жылдары салыштырганга азыр акыл бирстин саны көбөйдү. Мисалы 2000 азыр айтам бир 2019-жылдары Таласта дагы ушундай илбирс кармалып жарадар болуп, бияка Бишкекке алып келип операция кылып анан чыгарганда. Бирок браконьерлер башка жаныбарларга аңчылык кылууну улантышууда. Алсага 40 маалыматтарга ылайык текшерүүдө 51 мыйзамсыз балык улоо фактысы аныкталып, 600 000 сом өлчөмүндө айып салынган. Биз эми бул Бишкек калаасына жакын болгонубузга байланыштуу мыякта эчки текелер деле көп, бирок азыркы маалда эми эчки текеге көп барбай калышты браконьерлер. Анткени азыр биздин эко активисттерибиз бар, эко биздин ийгерлерибиз жакшы кайтарып атат. Основном бул кыргоол атып коюшат, лимиттен көбүрөөк кылып, жанагы экиликтерди атып коюшат, коёндорду атып коюшат, ошо баягы мелкий немелерге штрафтарды алаткы кичинерээк, но тем не менее ошолордон кичине кармалып атышат. Жаратылышты сактоо максатында өлкөдө жашыл мурас темилгеси иштеп жатат. Алсак өткөн жылы кыргызстандыктар 476 гектар жерге 274 737 ар кандай түрдөгү көчөттөрдү отургузуп, жашыл аянтчылардын санын көбөйтүшкөн. Жаратылыш ресурстары министрлиги жаратылыш ресурстарын жана табиатты сактоо ар кимден көз каранды экендигин белгилейт. Арген Маджитов, Жанара Эсенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй.